Айыз жөнүндө айта кете турган болсок, азыркы учурда көптөгөн окуялар бар, бирок бир окуяны айтып бергим келет. 3-класстагы кыздын айызы келип калып, анан ал апасы менен карым-катнашта болот, бирок ал жөнүндө апасы маалымат бербегендиктен ал кыз дагы билбейт. Бир күнү келип калганынан бара коюп, жуа коем деген жеринен муздак суу менен коркуп, чочуп, эмне болуп кетти деп коркконунан анан жууп койсом кетип калабы деп ойлойт. Анан барса, ошону апасы көрүп калып, анын артынан барып айтат да: "Кызым, эмне болду, эмне кылып атасың?" деп айтканда, кызы айтса, анан апасы ошондо түшүндүрүп айтып берет. Көбүнчө бизде Кыргызстанда бул тема боюнча ачык айтылбайт, бирок анын дагы айта турган нерсем, көбүнчө ата-энелер, апалар айтып түшүндүрбөйт. Жана дагы түшүндүрбөгөн себебинен көп кыздар биринчи келгенде коркуп, стресс болгондо дагы эмне кылам, кандай кылам деп каяка кайрылаганын да билбейт. Ошондуктан айтып кетким келет, бул жактан стресс болбой, ОКИ тиркемесине катталып, жана дагы ошол жактан приложениядын скачать этип алсаңар болот. И ошол жактан көптөгөн суроолорду берсеңер, көбүнчө ата-энелерге айтат элем, бул кызым менен кантип сүйлөшөм деген апалар бар да. Мен кызыма кантип түшүндүрсөм, эмне деп айтам, эмне деп баштасам, кызыма канча жаштан башташым керек, айтып башташым керек дегендерге да айткым келет. 7 жаштан баштап айта бериңиздер. Эгерде маалыматыңыздар интернет булактарында орусча болуп атса, ОКИ тиркемесинде кыргызча жазылган. Өзүм кирип, өзүм окуп чыктым. Ал жакта бүт баардыгы сонун кылып жазылган. Жана дагы кызыңызга оңой болот, жана дагы сизге дагы оңой болот. Ошондуктан ОКИ тиркемесине катталып кетсеңиздер, өзүңүзгө көп суроолоруңуздарга жооп аласыздар.